Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн жаңы видео чыгып атат. Ушундай 8 окшош кошелек жасадым. Бунун баардыгы 8 айымга белекке заказ кылып мага беришти. Эми окшош кылыш керек. Беси дагы, ошо көрүнүшү дагы, өңү дагы бүт окшош болуш керек, айырмаланбай. Ошон үчүн мен бүгүн сиздерге кантип окшош ушундай буюмдарды жүндөн жасаса болот деп видео тартып атам. Эми эң биринчи биз деген ушул неден баштайбыз? Биз раскладка кылабыз. Мен гребеной лентамен раскладка кылдым. Анан кийин маргеланский шелкту ушинтип боелгон жүндү бүт дайындап, анан кийин мына вискозаны дагы колдондум. Көрүңүздөрбү, розовый мындай өңү ачык вискозаны тайметтим. Оймо чиймелерин тартып, ак жүн менен ушундай сүрөттү салдым дагы. Анан кийин үстүнөн маргеланский шелк менен төшөп койдум. Мынакей бир сыра киргиздим, чичирейди. Көлөмү кийиздин. Эми болсо мен ушул кийизди азыр 8ге бөлөмүн. 8ге бөлүп, окшош болот, размери да бир болот, көлөмү, өңү да бир болот, жанагы жүндүн салынган калыңдыгы да бир болот. Ушинтип азыр оп-окшош 8 кошелек жасайбыз. 8ге бөлөбүз кийизди. Мынакей мен бөлүп атамын. Бөлүп, окшош кылып, дайындап баардыгын, коркпогула, ушинтип эле кезип салыңыздар. Четтерин кеспегиле, оңдобогула, эч жерин түздөбөгүлө, болгон эмелерин баягы кийиздин кезилген немесин дайындайбыз. Эми болсо мен сайма саям. Сайма сайып, анан кийин жип менен мончокторун тигип, ошо ар бир ошо кийиздин бөлүгүн коздоймун. Ошо кезилген мезгилинде ушинтип сайманы сайып алыш керек. Сайманы болсо өзүңүздөр кандай кааласаңыздар сая бересиздер. Жиптин өңдөрүн ар кандай кылсаңыздар болот, сүрөтүн ар кандай кылсаңыздар болот. Мен болсо ошо бирге ачык, ошо менин кийиздин өңүнө окшошураак жипти алып туруп, баягы саеп атам. Ак мончокторду колдондум. Бул жиптердин баары ирис, анан кийин дагы сайганга да жакшы. Анан бул кийиздер болсо чала кирди да. Чала киргенден кийин бул дагы киргизебиз. Киргизгенде жиптер кошо кирет. Анан кийин жашнакалып жиптери кооз дагы, сулуу дагы болуп калат. Ким кандай сайманы жакшы көрсө, ошондой сайманы сай берсеңиздер болот. Кийизге сайылгандан кийин кошо кирип, анан баягы кийиз менен кошо кооз көрүнүшү болуп калат. Мынакей эжелер ирис жип менен эле үйүңөрдө кандай жип болсо, ошол жип менен будан жукараак, калыңыраак, өңү башкачараак болсо дагы колдоно берсеңиздер болот. Мончоктордун түрлөрүн колдонуңуздар. Анан кийин жиптин дагы ар кандай түрлөрүн колдонуп, калыңын, жукасын, ошентип өзүбүздүн кошелекторду, капчыктарды коздой беребиз. Азырынча биз кийиздерди дайындап атабыз. 8 окшош жип, 8 окшош кошелек болуш керек. Ошон үчүн мен баягы окшош кылып атамын. Көрдүңүздөрбү, мен бүттүм. Эми болсо биз ошо капчыктарды, кошелекторду тигебиз. 4 бурчтук болгондон кийин 3 бурчун кошуп алабыз. Мынакей бир бурчтан баштап
жипти тигесиздер, көктөп эле тиге бересиздер. Кааласаңыздар башкача деле тигип койсо болот кошулган жерлерин. Мен болсо ушул тигишин сыртка каратып койдум. Сыртка каратып, бирге баягы ич жагына деле каратса болот, бирок мен бул көрүнүш мага негизи кийиздин көрүнүшү сулуу болот, жакшы болот деп ойлоп, мен ушундай эле сыртына эле көктөп эметип койдум. Жиптерин тигип атканда тартып тигиңиздер, анткени биз дагы кийизди киргизебиз. Саймасын сайып атканда дагы тартып бир аз тартыш керек, анткени баягы киргенден кийин мончоктору мындай кирбей калат да, бирке катуураак тартып коюш керек. Өтө катуу эметпеңиздер, тартпаңыздар, ошо өзүңүздөр көрүңүздөр. Бул кийизди дагы киргизебиз, суулап, самындап, кошелёкторду дагы өзүнүн жашнакай эмесине келтиребиз. Азырынча мына ушинтип көрүнүшү бир башкачараак болуп көрүнүп атат, бирок азыр сууга салгандан кийин самындап бул дагы кичирейет и көрүнүшү жакшы болот. Мынакей урматтуу айымдар, ошо 4 буштуктан эле жашнакай капчык жасабаса болот, кошелёктөрү жасаса болот. Эми кооздоп, түрлүү мончоктор болсо, жиптердин түрлөрү башкача болсо, кооздоп көрүнүшүн жашнакай кылып, башкача өзгөчө элде жок кошелёктор, эми белекке бул абдан сонун нерсе. Эми 8 айымга окшош, бир четинен абдан бири-бирине окшоштой болуп көрүнөт, бирок мынтип караганда айырмалары бар болот. Эми окшоштугу бул 10 грамм, 13-15 граммга чейин кетет жүн. Бир аз маргеланский шелктун кезилген калдыктарынан кооздоп койдум, жүндөн бир аз коштум, анан вискозамды аралаштырдым. Жүнгө кире турган ар кандай кездемелер болсо, ошону да колдонсо болот. Эми мен мынакей азыр самындап атам. Самындап, ушул кошелёктордун кичирейтип, бири-бирине киргизип, тигилиштери бири-бирине кирип калат. Тигилген жанагы кырлары дагы жашнакай болуп кирип калат. Колуңарды кошелёктун ичине салып, анан бурчтарын аябай жакшы кылып тоголоктоп көңүл буруңуздар ушул бурчтарына. Эмелери уштукуй болуп калбасын. Мен ойлойм да, мындай тигилиши кирип, анан кийин кошелёктордун бурчтары тоголок болуп, жакшы кирип, анан формасында сактасын деп ушундай сүрүп атам азыр, көрдүңүздөрбү? Мынакей жип кошулган жерлери, мына жип менен тиккен кошулган жерлери дагы кирип калат. Кирген жери кирет, кирбеген жери бир аз эки бөлүнүп турат, бирок көрүнүштөрү жакшы болот. Кошелёктордун көрүнүштөрү дагы, көлөмү дагы бүт мындай, кандай десем, жакшы да. Колуңарды салып, ушинтип ушаалап киргизе бересиздер. Маргеланский шелк да кирет, тигилген көктөп тиккен саймалар дагы кирип кетет жүн менен кошо. Мончоктору да тартылып, башкача көрүнүш болот. Бул кошелёктордун кырларын дагы аябай жакшы ушундай ушалап жашнакай кылып туруп эметиңиздер, ызык сууга улам алып, самын кетирип, ушинтип столдун үстүнө чабып, дагы катуураак болсун, бышык болсун деп улам ызык сууга салып, самындап, анан түздөп мынтип формасын келтирип коюш керек. Ушу кошелёктун үстү жагы бир аз кичирээк болот, асты жагы кененирээк болуп, мындай эмеси көрүнүп туруш керек да. Бул эми кошелёк депчи, башкача өзгөчө болот. Мынакей мен азыр жаңы суудан чыгарган
кошелектун көлөмүн көрдүңүздөрбү? Бул чоң болуп туруп киргенден кийин бир аз кичирейип, бышып, жашынакай болуп калат. Мунун баарын азыр сүрүп бүткөндөн кийин, киргизип бүткөндөн кийин столдун үстүнө ушинтип сүрүңүздөр. Улам улам ченеп, оңдоп, тегиздеп, асты жагын, үстү жагын өзүнчө улам улам карап турасыздар кирсин деп. Анан столго акырын сүрүп, колуңуздарды салып, бир колуңуздар менен ич жагын ушалап, бир колуңуздар менен сырт жагын ушалап самындап, ушинтип бурчтарын тоголоктоп, уштук үй болуп турбасын деп, эми ушунун баарын кичирейтип бересиздер. Жана биз көктөп атканда бирке бырышып, тырышып, көрүнүшү жакшы эмес болуп турган. Азыр караңыздарчы, көрүнүштөрү аябай жакшы. Кургагандан будан да жакшы болот. Маргеланский шелк жылтырап, вискозасы да жылтырайт. Анан кийин мен 3 өңдүү жүндү колдондум. Гребеной лентада фиолетовый өңдөр колдондум дагы, анан дагы өзүм баягы ак койдун, мериноз койдун жүндөрүн боеп алгам кышында. Ошолорду жанагы кардер деп коет, колго тыта турган өзүмдүн тарагым менен эле тарап эле үстүнөн төшөп койдум. Эми кээ бир жерлери калыңыраак, кээ бир жерлери жукараак болуп, анан мунун эмеси көрүнүшү өзүнүн баягы кийиздин өзүнүн көрүнүшү дагы, калыңдыгы дагы башкача болуп көрүнүп турат да. Мына ушинтип ар кандай ар түрлүү ушундай белектерди жасасаңыздар болот. Бул эми майда сувенир сыяктуу буюмдарга кирет. Анан сувенир дайындайм десеңиздер ушундай болот. Бирок эжекелер чоңураак сумка жасайм десеңиздер, анда 8ге бөлбөйт, 2ге 4кө бөлгүлө дагы ушундай сумкаларды, капчыктарды жасасаңыздар болот. Урматтуу айымдар, менин каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазып, ушундай видеолор менен колдонуңуздар.